Көпчүлүк суммасы сизге кайтарылып келе турган. Очередти жок кезде төлөп койсоңуз, ошол бир эле жерден бул туруп жерде ошол. Ошол деле. Ал жерге. Сиздин номерлериңизди биз жазып алдык каттап. Кийинки келип жолукканга чейин эгерде патент алып, сиз ишмердүүлүгүңүздү патент менен салыктарды төлөбөсөңүз, сизге чара колдонууга биз милдеттүү болобуз аба. Ошон үчүн азыртадан мына жакын күндөрдөн барып патент аласыз. 4-группадагы салык алыш керек. Патент алышыңыз керек аба. Сиз пенсиядагы адамга өтө сонун жеңилдик бар. Сиз мисалы таксисттер 500 сом патент төлөсө, 700 сом страховой взнос төлөйт эле. А сиз 500 эле сом төлөйсүз. Жанагы 700 сом страховой взнос дегенде сиз бошотулгансыз аба. А налогун төлөйм баары. Налог 500 сом. Жок, машинанын налогун. Машинанын налогун сөзсүз төлөйсүз. Ол төлөнөт. Патенттери бар. Кулагыңыз сагыр ордан. Берки машинаңыздын транспорт налогуңузду көрсөтүп коюң 4-группаны. Болду, булар төлөнүптү. Бардыгы бар экен. Только патентти барып дагы төлөп коюңуз да, суроо келип калыптыр. Рахмат сизге аба. Мына мисалы, мына жердеги сизден башка патент албай аткан иштеп аткандар, алар сиздин укугуңузду тебелеп аткандар болуп эсептелет аба. Себеби сиз төлөп атасыз, алар эмнеге төлөбөш керек башкалар? Мына жерде ар бир сиздер таш ташыйсыздарбы, шагыл ташыйсыздарбы, цемент ташыйсыздарбы, элдерге бир платный услуга көрсөтүп атасыздар, акы төлөө менен. Ошон үчүн сиздер сөзсүз патент алышыңыздар керек экелер. Араңыздарда патент алгандар бар. Алар өтө азчылык болуп атат. Эгерде сиздер баарыңыздар патент ала турган болсоңуздар, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийлиги өзүнүн убагында жолдорду жасап бере алат, Кудай буйрса. Мына Ошубузда кандай сонун өзгөрүүлөр болуп атат, туурабы? Көрүп атасыздар. Сонун скверлер түшүп атат, сонун парктар түшүп. Эгерде пенсияга чыккан адамдар болсо, пенсионерлер көп экен, азыр портерлерди минип чыгып иштеп жүргөндөр. Страховой взностон кутулат. Страховой взнос төлөбөйт, соцфонд төлөбөйт. Ол патентти гана төлөйт. А эгерде мына жаш болуп, страховой взносту төлөй турган катмарга, категорияга кире турган болсоңуздар, сиздер деле кыжалат болбоңуздар. Бул соцфонд социальный взнос кылган акчаңыздар кийин сиздерге 200 эсе болуп кайтып келе турган, 200% болуп сиздерге банк аркылуу жана депозиттен өсүп пенсионный возрастка келгениңиздерде 2 эсе кылып сиздерге пенсия кылып төлөп бере турган ол акчаңыздар, накоплениеңиздер сиздердин. Мына эртең 1-сентябрдан баштап төлөө мезгили бүткөндөн кийин ГАИ кызматкерлери менен жана ППС кызматкерлери менен бардык жерлерди кыдырып, жолдо рейдтерди уюштуруп, ушундай күчтүү иштер болот. Ошондой мезгилде мына сиздерге азыр келип эскертип кетип атабыз. Эскертүү мезгилинен кийин ошондой салыктын жоопкерчиликтерин аткарбаган болсоңуздар, анда биз сиздерге 3000 сомдон 5000 сомго чейин протокол негизинде штраф төлөтүп, анан кийин ушул эле салыктарды дагы кайра үстүнө төктүрүп, салыктарды дагы төктүргөнгө биз мажбур болобуз. Ооба, мындай кылыңыз. Чындыкты айтпаса болбой калды. Мына жагы деле стоянка болсо, допустим. Ушул стоянкада иштегендер мына азыр иштебейт, мына чакырачы. Атын койдурбайт. Койдурбайт. Стоянкада эгерсе бу жерден бардыгы жын дейт. Жын дейт. Документальный станка деп кагаз алып келгиле, жаңы менен ошол алабыз патентти. 3000 таба албайбыз айнана, туура түшүнгүлө. 5-6 балабыз бар. мындай сүйлөшөйлү, ооба. Сиздер стоянка боёу койдурбай, көптөн бери бу жерде турасыздар, кетпей атасыздар. Иштейсиздер баары. Ушул стоянканын атынан бир патент төлөңүздөр. Мен сиздердин атыңыздардан мэрияга кайрылуу жасап берем. Мэриядан ушундай бир жакшына жерден элге мешать этпей турган, аварийный ситуация создавать этпей турган бир стоянка бөлүп бериңиздерди суранабыз. Биз төмөнкүлөр деп туруп бир 10 адамдын болобу, 5 адамдын болобу. Сиздер ар бириңиздер кылган иш аракеттериңиздер үчүн мамлекеттик салыктан сиздерге атайын режим көрсөтүлгөн, атайын ыктыярдуу патент деген бар. Ошол патентти, добровольный патенттин негизинде сиздер төлөөгө милдеттүүсүздөр. Бүгүнкү күндө биз Ош шаары боюнча ушундай эскертүү иш-чараларын жүргүзүп атабыз. Ар бир стоянкаларга барып, ошол жердеги турган транспорттардын, техникалардын бардык мамлекеттик номерлерин жазып алдык. Кийинки кадамдарыбыз аларга жерлерде келип уже чараларды көрө баштайбыз. Эгерде бир мына портердин салык төлөбөгөндүгү аныкталса,
же салыктык патенттин срогу өтүп кеткени аныкталса, аларга жеке тараптарга азыр 1000 сом штраф көрсөтүлгөн, юридикалык тараптарга 5000 сом өлчөмүндө айыппул салынат. Айыппулдан сырткары салыктардын сөзсүз төлөнүүсү камсыз кылынат. Жер салыгын ар бир жер үйдөгүлөр жер салыгын төлөөгө милдеттүү. Жер салыгынан демек бүгүнкү күндө пенсионерлер толугу менен бошотулган. Ошон үчүн пенсионер эмес, жер үйдүн ээси болгондор келип бизден эсептетип, жер салыгын төлөп кетүүсүн суранам. Өзүм дагы кошумча коштум, салык төлөдүм. Мүлк салыгы, биринчи группадагы мүлк салыгын дагы төлөгөнгө. Эч кимибизге жашыруун эмес. Мен өзүм дагы ар бирибиз мына үйүбүздөгү иштерибизге, сиздерге ишибиз түшүп, мына экскаваторлар жалдап барган мезгилдер болот. Анандай КАМАЗдар менен шагыл, цемент ташыткан мезгилдер болот. Определенный эле сумманы төлөп алып барабыз. Сиздерге деле мындай эртең беребиз, ана беребиз, мына беребиз деп эч бир жаран, Ош шаарынын жараны сиздерден андай бир жеңилдиктерди колдонгонго дагы мүмкүнчүлүктөрү жок тилекке каршы. Услуги строительной техники дейт. Бул автокран, экскаватор, автомиксер, бульдозер, цементовоз и прочая строительная техника. Значит, с оператором 3000 сом, без оператора тоже 3000 сом неме көрсөтүлгөн патенттин суммасы. Бул патентти төлөгөнүңүздөр, акалар, туура түшүнүңүздөр. Мына Ош шаарынын немеси шарттары жакшырып, парктар салынып, жолдор освещение болуп, биздин мэрибиз кандай жакшы иштерди кылып атат. Ошон үчүн жергиликтүү бюджетти убагында толтуруу үчүн ушул салыктын түрлөрүн төлөтүшүбүз керек акалар. Мына бүгүн сиздерге алдыңыздарга жөн эле таныштыруу, эскертүү максатында келдик. Ар бириңиздердин техникаңыздардын азыр номерлерин жазып кетебиз. Биздин балдар жазып атышат уже. Эртең сентябрь айынан баштап рейдтер башталат. Ошол кездерде сиздерге келип, бул жерде кийинки биздин инспекторлор келгенде сиздер салыктарды төлөбөгөнүңүздөр аныкталса, сиздерге анда протокол жазып, штрафтарды төлөтүп, анан уже сот аркылуу болобу, же бизди өзүбүздүн көзөмөл аркылуу салыктар төлөткөнгө милдеттүү болобуз. Oturup kalasın, bir ay mı oturup kalasın? Kede bolsa bol kalat, bürek reis. Uşağa bağ bir yerge firmaga barsan patent yap kalasın. Yani işlerinde kayıt göretkesin. Yani patent süreçlerini desek, ürele rejatken şunca. Ana korkuyla barbayt kesin. Az süreçtik mi? Açığını ayttı, mınçamçıdan bulut. 3 günlük dedi, 5 günlük dedi. 10 günlük, 15 gün geçelim dedi. Barıp saat, daha görüntülük saat alıp işleyerek dedi. Siz hem ne kılayın da atasın, patent alayın da atasın. Ben emek kuda kalsa alam, olsa bayi firmalarla işlerim. Ben gönül kendi işlerimi işleyeyim de. Olsa birinin patentmen bari akçalamasın olan. Değil mi? Özüm ben bari özüm alam değil mi? Kuda kalsa. Değil mi? Olsa bu akça disitini bağında etken boğan olsa, memleketke düşüp, projektler, parklar bulursa, gelecekte özün baldarga, senin baldarına kadar jakşı olur. Taza oynayıp durursa. Oşonu oylagan adamlar kılgan olsa ben razıyım. Mına urmatlı tele görüşler özüңүздөр көрүп жатасыздар, мына элдердин келиши жакшы, төлөө жакшы. Мына биздин кээ салык саясатын түшүнгөн салык төлөөчүлөрүбүз келип мына добросовестный деп коебуз, өздөрү төлөп атышат. Бирок мен азыр айтып коюшум керек, ушу учурдан пайдаланып. Биринчи группадагы мүлк салыгы деп коебуз. Жалпак тил менен айтканда үйлөрдүн салыктары да мүлк салыгы. 2 сентябрда мөөнөтү бүтөт. Ал эми 4-чү группадагы мүлк салыгы деп коебуз, транспорт салыгы. 1 сентябрга чейин, ошого чейин мен бардыгыңыздарды, жарандарды суранып кетем. Кимдики 1-4-чү группадагы мүлктөр болсо келип, убагында төлөп кетиңиздер. Эгер төлөнбөй кала турган болсо, административдик жазаны колдонулат. Штраф 1000 сом болот. Фискалдык жактарга. Эгер 180 квадрат метрден ашкан үйлөр болгон болсо, бул 1 сентябрга чейин ыктыярдуу түрдө өздөрү келип каттоодон өтүп налогун төлөп кетиш керек. Ошол эле үйлөрдүн жер салыгында 1 сентябрга чейин бул милдеттүү түрдө келип салыкты төлөш керек. Жер салыгынан айта кетсек, кээ бир үйлөр Ош шаарында 180 квадрат метрге жетпегендиктен алар жөн гана келип жер
салыгын төлөп бизден каттоодон өтүп кетиш милдеттүү түрдө өтүп кетиш керек 1-сентябрга чейин. Мүлк салыгы да бизде бул 4-группа деп бөлүнөт. Мүлк салыгы дагы ушул 1-сентябрга коюлган, алар дагы ыктыярдуу түрдө ар бир жаран, Ош шаарынын жарандары келип ыктыярдуу түрдө 1-сентябрга чейин келип каттоодон өтүп кетиш керек. Суммаларын айта кетсек, бул 180 квадрат метрден ашкан үйлөрдүн 1 квадрат метрине орто эсеп менен алганда 50 сомдон 100 сомго чейин чыгат. Жылына. Аны биз ооз эки айта албайбыз. Технический паспорт бар ар бир үйдүн. Ошонун негизинде ал жерде стена каралат, үйдүн салынган жылын каралып туруп, ошого карап туруп оценочный стоимость коюлат. Ошонун негизинде анан сумма чыгат. Машиналардын 1 куб объем. Машиналардын дагы бул жылына карап туруп налог чыгат. 5 жылга чейин болсо 90 тыйын чыгарылган жылынан. 5 жылдан 10 жылга чейин болсо бул 60 тыйын 1 кубуна. 15 жылдан ашкан машиналар болсо 1 кубуна 45 тыйындан чыгат. Эски болгон сайын арзан болот. Бизде жаңы машиналарга кымбат чыгат налогу. Эскирген сайын налогтору жылына карап туруп ылдыйлап акырындан ылдыйлап түшүп барат. МСКнын бар жок нерсеси бар, интернет аркылуу декларациянын негизинде гана тапшырылат. Бул форма 100 деген, эгер автоунаас эле болгон болсо, форма 100 деген декларациянын негизинде отчет берилет. 1-сентябрга чейин акчасын төлөп турса, бизде азыр өкмөттүн токтому чыккан 2021 жылдын 1-апрелине чейин узартылган мөөнөтү. Декларацияны 2021 жылдын 1-апрелине чейин берсе болот. Анан дагы бир немеси бар. Ар бир жаран бизге келип каттоодон өтүп, бул жерде 15-кабинетте немебиз бар. Сервисный центр өзүнүн немеси бар. Электронный алып туруп, биздин МСКнын сайтына кирип, үйүндө отуруп электронный тапшырса болот. Салыкты. Салыкты электронный капчыктар менен төлөсө болот. Бизге налогко келбестен туруп, логин пароль алат бизге келип, ошону менен полный иштерин жүргүзсө болот. Азыр ошол Бул жерге келип кезекке турбастан. онлайн ошо аралыктан төгүп аткан салык төлөөчүлөр канча пайызды түзөт? Бүгүнкү күндө келген жыл башынан бери айта кетсем 60% түздү. Жалпы салык төлөөчүлөрдүн 60%. Бул биринчи топтогу мүлк салыгы менен жер салыгы, бул үйдүн коммерческий кошпогондо. 60% түзүп атат. Бүгүнкү күндөн 1-сентябрга чейин Кудайым буйрса 90-95% аткарабыз деп турабыз.